Кече мына бир депутат айтып атат. Мен муну ачык силерге менен мындай бетке гана айтып атам да. Сиздер дагы биздин кемчилигибиз болсо бизге мына ачык бетибизге айткыла. Кече бир депутат айтат, мына Тазабек Икрамов деген. Мына адамдарга жанагы селден жабыркаган адамдарга жардам берилбей атат, же болсо былтыркы адамдар ошо бойдон калып атат деп. Урматтуу депутат, так, кече күнү миңдеген адамдардын үйлөрүн басканда, миңдеген үйлөр мындай быйылкы жылда болгон жок, башка жерлерде. Так, ушуга чейин да болгон эмес. Миңдеген үйлөрдү суу басты. Ошолордун арасынан 300ге жакын үй оор акыбалда калды. 100ге жакын үй жараксыз болуп калды. Бул эми официалдуу түрдө алганда гана, официалдуу эмес алганда болсо, регистрация болбогон, жана башка канчалаган адамдардын үйлөрү суу астында калды. Бул бардык жерлерде эмес, бардык жерлерде кээ бир жерде 10 үй болуп атат, кээ бир жерде 5 үй болуп атат, кээ бир жерде 3 үй болуп атат. Ал эми бул жерде бир эле айыл өкмөттө, 2-3 айыл өкмөттө ушундай чоң жаман акыбал түзүлдү. Ошондо бир жолу бут басып, ошол жерге барып койбогон депутат чыгып алып, ошол акыбал боюнча сүйлөгөндө, биякта туруп жаның ачыйт экен да. Жүздөгөн биздин мамлекет кызматкерлер, МЧС, жергиликтүү бийлик органдары, өкмөт күнү түнү тынбай мына ошол адамдардын кесепеттерин жоюу боюнча ишти кылышты. Эч ким жалоос эткен жок. Эч ким силерге биз ушинтип талаада калып кеттик, кыйналып калдык, жардам бергиле деген жок. Себеби азык түлүгүнөн баштап үйлөрүнө чейин тургузуп берүүгө өкмөт өзүнүн мойнуна алды ошону. Эмне үчүн бул жагын эч ким айтылбайт? Эмне үчүн ушул боюнча Икрамов, Тазабек бир ооз айтып койбойт дагы? Чынында 3-4 үй Карадария айылында былтыркыдан калган маселе боюнча жабыр тартып турушат. Бирок аларга да жардам беребиз буюрса жакында. Ал маселени да чечебиз. Депутаттын айтып койгонуна рахмат, ошону бизге эсибизден чыгып калган. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен жалпы Сузак районундагы селден жабыркаган адамдардын баарына көңүл айтам. Ошонун арасында эле мен Камчыбек Кыдыршаевич акем мен жөнүндө бир аз айтып кетти. Мен бул негизи Камчыбек Кыдыршаевичка тиешеси жок маселе болчу. Бирок ошо Барпы айылында, Сузак айылында сел жүргөндө тилекке каршы заседанияга мен катыша албай калдым. Иш сапары менен. Мен ошол жерде сөзсүз түрдө мен дагы бул маселени ошол жердеги элдердин көйгөйүн айтмакмын. Кетмен кармап, шыпыргы кармап, мен дагы сүрөткө түшмөкмүн ошол жерге барып. Анан айтып кете турган нерсе, мен Сузак районунан бир мандаттуудан шайланган депутатмын. Сузактын көйгөйүн мен көтөрөм. Ушул жерден көтөрүп айтканга мен укуктумун. Эл ишенгенден кийин. Мен сизди сыйлайм канчаке, бирок ошондо ар бир нерсени мен Ата журт партиясынан келген жокмун. Же болсо парламентте эл сыйлап, шайлап келген депутатмын. Ошондуктан элдин үнүн мен ар дайым көтөрө алам. И көтөрөм дагы. Андан сырткары мен сиздерге суроо бере турган нерсе, Карадайрадагы Карадайра айыл өкмөтүндө дамба качан курулат? Канча акча бөлүнгөн? И Карадайрадагы мына бир жылдан бери контейнерде жашап аткан элдер качан үйлүү жайлуу болот? Ушуга жооп берип койсоңуздар. Урматтуу Тазабек Икрамович, биринчиден милдеттүүмүн, жооптуумун дегениңиз туура. Конституцияда жазылган. Сиз депутат болуп шайлангандан кийин милдеттүү түрдө элдин проблемасын көтөрүшүңүз керек. Ал эми жана айтып атпайсыз, мен Ата журттан шайланган эмесмин деп. Ата журт партиясы кошкондо шайланмаксыз. Ал партия сизди кошкон жок да, туурабы? Ошон үчүн Ата журтка давай таш ыргытпастан өзүңүздүн жумушуңузду кылыңыз. Мен өзүм жумушумду жакшы аткарып атам. Жакшы аткарганыңызды көргөн жокмун. Экинчиден, ошол сиз айтып койдуңуз, туура айттыңыз. Сиздин айткан замечанияларыңыз боюнча мен мына бүгүн эле барып ошол караштырып чыгайын. Эмне үчүн алар үй менен камсыз болбоду ушул убакка чейин? Эмне үчүн ушул убакка чейин ал адамдар ушундай бүгүнкү күнгө чейин сиз айткандай контейнерде жашап атышат? Буюрса, мына мен сизге депутат катары сизге сөз берейин. Эгерде ошондой случайлар боло турган болсо,
Biz Karadere айылында жашап аткан, континентте жашап аткан адамдарды жылдын аягына чейин сөзсүз түрдө үйгө киргизебиз. Рахмат. Макул, Мунуңузга чоң үйгө рахмат. киргизебиз. Дамба качан курулат? Анан кийин сөздү көбөйтүп, ар нерсени кошуп сүйлөй бербең. Рахмат. Мен өзүмдүн оюмду айтып атам. Өзүмдүн оюм. Дамба боюнча жооп берип койгула. Дамба боюнча мен жооп берип коеюн. Кара дарыя дарыясы бул приграничный дарыялардын арасына кирет. Анын статусу өзгөчө. Бул Чу дарыясы, Кара дарыя дарыясы дагы ушундай статусунда. Пионер лагерь участкасында эрде действительно бизде дамбаларыбыз жок, бир нече чыгымдар болгон. Быйылкы жылга авариялык жумуш деп ал жерге 27 миллион 500 акчаны карадык. Өкмөт ошо бөлүнгөн акчаны тактап берди. Кудай буйрса мына июньдан баштап жумуштарды баштайбыз. Урматтуу Тазабек Икрамович, бул сиз койгон маселелер негизи мына приграничный дарыялар тууралуу. Булар биздин статусу боюнча аябай өзгөчө болуп турат. Ошол эле Чу дарыясына мамлекет жагынан 150 миллион доллар берилди, 150 миллион сом берилди. Дыйкандардын ушербин ким төлөйт? Дыйкандардын ушерби боюнча азыр эле баягыда Министерство сельского хозяйства министрлиги жооп берди. Бул тууралуу алардын өзгөчө программалары бар. Ошо программалар менен иштеп кетишет. Жай ичи үйлүү жайлуу болот экен да ошондо камчыке. Жай ичи үйлүү жайлуу болот экен да контейнерде жашап аткандар. Неменен переспрашивать этасызбы? Же укпай калдыңызбы? Контейнерлер боюнча. Не бай укпай калдыңызбы? Айттым го мен. Кудай буйрса, быйыл жылдын аягына чейин жай ич эмес. Жылдын аягына чейин ошол сиз айткан контейнерде жашап аткан адамдарды учетко алып, карап, мамлекет тарабынан жардам берип үйлүү кылабыз. Түшүнүктүүбү? 10 секунд. Контейнерлер боюнча сизге жооп берип коеюн. Аерде 8 үй бүлө жашап атат. Контейнерлерде былтыр биз бергенбиз. Былтыр şu 21 жылдын эсебинен аерге президенттик фондунан дагы, өкмөттүн фондунан дагы акча бөлүнгөн. Калган семьялар уже өз-өзүнүн жайлуу үйлөрүнө таап уже көчүп кетишкен. Бул 8 үйдүн тизмеси дагы алынып, азыркы күндө проработкада. Ошо анда 8 үй болсо 8 үйгө биз жасап беребиз. Мына мен сизге айтып коеюн, жылдын аягына чейин үй куруп беребиз. Рахмат. Кышка чейин бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот. Рахмат. Кийинки сөз депутат Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат төрага, урматтуу президент Камчыбек Кыдыршаевич, мен берейин деген суроо. Кемпировод негизи союз малына курулган да, союз малына курулду. Бүгүнкү күнү суу маселеси Кемпировод боюнча маселе болуп атат. Көп жерлерде айттыңыз, бул жерди алдык, бул жерди бердик депчи. Бирок биз Өзбекстандан бүгүнкү күнү суу биздин байлыгыбыз да, Кыргызстандын байлыгы, Кудай берген байлыгыбыз. Биз Өзбекстандан газды бүгүн бекер алып атабызбы же сатып алып атабызбы? Эмнени? Газ. Газды алган жокпуз азыр биз. Алсак сатып алып атабыз газды. Мен ошого айтып атканымда, биз негизи сууну биз ошо союз бузулгандан бери 91-жылдан бери суунун акысын ала элекпиз да кошуна өлкөдөн. Буну ушуну сүйлөшүп, биз силерге суу беребиз, силер бизге газды бергиле деп, бекер бергиле деп сүйлөшүү жолдоруна барса болобу эле? Урматтуу Тазабек Икрамович, бул маселе бүгүнкү шарт. Сиз дагы, мен дагы ушул залда отургандардын көпчүлүгү туул элек маалда түзүлүп калган. Так, 1965 жылы. Сиз каалайсызбы, мен каалаймбы, же башкалар каалайбы, каалабайбы? Бүгүнкү күндө Кемпироводко топтолуп аткан сууну 70 жылдан бери Өзбекстан пайдаланып келатат. Азыр дагы пайдаланып атат. Мындан ары дагы пайдаланганга толук шарттар түзүлгөн. Бул шарттарды сиз менен мен түзгөн эмеспиз. Так, биз азыр ошол түзүлүп калган шарттарды, ошондо сүйлөшүлбөй, бизге төлөнбөй калып кеткен, биз үчүн жасалбай калып кеткен шарттарды кайрадан жаңыртып, өзүбүзгө кайсыл бир деңгээлде пайдасын алып калайлы деп аракет кылып атабыз.
жана эки мамлекет ортосунда чегараны бүтүрөйлү деп. Анан азыр биз сууну сиз айткандай сатабыз деп чыга турган болсок, мисалы да, сатабыз деп чыккан күндө деле сата албайбыз. Себеби дегенде шарт ушундай болуп калган. Каалайсың, каалабайсың, бу Компроводский водохранилище бар. Ал жерге биздин сууларыбыз топтолот, жана ал Өзбекстанга кирип кетет. Вот и все. Ошондон азыр бул жөнүндө сууну сатуу боюнча сөз болгон жок, жана болушу мүмкүн да эмес эле азырынча. Мен ошону айтып атам да, негизи биздин суу байлыгы менен бизде мына өзүбүздө Кыргызстанда бир топ жерлери суу менен камсыз болбой турат да. Кемпироватты толтурбай ошол жерде сууну биздин элдерге суу менен камсыз кылсак болот эле. Андан сырткары Кемпироваттын суусу ошо менен Өзбекстан бир топ пайда таап атат да. Пахта эгиндер менен бир топ деген миллиард деген акчалар таап атат да. Тагынан Мен эми ошону айтат элем да. Эми бүгүнкү күнү мына Өзбекстан ушундай случай болду. Бизде газын бекитип койду. Биз ортомчу кылып Россия Федерациясы менен газды алып атабыз да бүгүн Өзбекстандан. Биз деле Кемпироватты өзүбүз суунун акысын ала албасак, ошо эле Россия Федерациясы менен сүйлөшүп, ортомчу менен суунун акысын алсак болот беле? андай дагы мен сизге бая түшүндүрүп бербедим. Мындай шарт бизде бүгүнкү күндө жок болгон эмес. Биз эгерде сууларыбызды толук пайдаланабыз десек, биздин башка дагы өзүбүздүн суу өзүндөрүбүз көп. Ошолорду пайдалансак да болот. Мына сиз Сузактан болосуз, жакшы билесиз. Чаңгет суусун тосуп туруп ошол жерге суу сактагыч курсак болобу? Болот. Аны биз кылбай келдик мына 30 жылдан бери, мындан мурда дагы. Көгар суусун тосуп туруп өзүбүзгө суу сактагыч курсак болобу? Болот. Муну дагы кылбай келип атабыз. Так, мунун Компроводко эч кандай тиешеси жок. Ошо эми мен сунуш катары айтып атам, ушундай бир сүйлөшүүлөр жолу менен алып барса болобу? Сүйлөшүүлөр жолу менен биз жасалып калган, бүтүп калган гана жумушту бүгүнкү күндө Компроводтун биз эч кандай жылдырып, же болбосо башкадан жасап, же башка кылууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ачык эле айтыш керек муну. Эми аны жашырган, жашырбаган деп эмне? Бул мындай жашыруун сыр эмес, эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз бир гана ошо бизге кылбай кеткен шарттарды, мурдагы компенсация кылбай калган жерлерди, же болбосо ошол мурда бизге курулбай калган каналдардын ордуна мына Гавасайдан почти 13 000 гектар жерди алып атабыз. Компровод боюнча эми ачык эле айтыш керек, депутаттарыбыз мына жакшы билесиздер, урматтуу депутаттар. Компровод суу сактагычы боюнча эң көп компенсацияны мурда 65-жылдагы, азыркы келишимде дагы эң көп алып аткан бул Аксы менен Ала Бука райондору болуп атат. Эми ушуга биз бүгүнкү күндө мындай исторический бул факт да. Мына эме кылыш керек. Например, Компровод боюнча башка райондор, даже өзгөнүн району өзү албай калып атат. Себеби ушундай шарттар түзүлүп калган. Шарттар түзүлүп калды бүгүнкү күндө. Ошондон биз сууну газга алмаштырабыз деп айтыштын бүгүнкү күндө мындай популизмдин бүгүнкү күндө кереги жок. Кереги жок. Эгерде аны жасай турган болсок, биз башка договорлор жасашыбыз керек. Бул маселеге анын эч кандай тиешеси жок. Мен ошого айтып атам да, бүгүнкү күнү ошондой сүйлөшүүгө бара албай атабыз. Бир убакыт келет эле ошондой нерсени сунуштап, ушул нерсеге келе турган. Ал убакыт келет, ал нерсе боюнча бир нече биздин ойлорубуз бар. Аны эми бул жерде азыр айтыштын кереги жок, договорлор кол коюла электе. Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы бар, сиз туура айтасыз, аны биз пайдаланабыз келечекте. Азыр чегараны бүтүп алайлы, кол койдуруп, эки чегараны, эки мамлекеттин ортосундагы чегараны бүтүрүп алайлы, андан кийин дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз көп, аны пайдаланабыз буюрса. Канчабек Кудушаевич, сиз айтып атпайсызбы, 65-жылы берилип кеткен. Бүгүнкү күнү азыр мына ратификацияларда сууну Кемпироватты толтуруп туруу боюнча сууну үзбөй, Кемпироваттын астындагы жерди биз ратификация кылып берип атпайбыз. Буларга документтеп, мыйзамдуу түрдө документтештирип берип атабыз да. Кийин Туура, мен дагы жолу сизге бир жолу айтайын. Урматтуу Тазабек Икрамович, туура биз бүгүнкү күндө 4400 суунун астында жаткан жерди берүү менен 4485 гектар суунун астындагы жаткан жерди берүү менен Кыргызстанга 19700 гектар жерди алып атабыз. Биз жөн эле берип аткан жокпуз.
Biz жөнөн эле буларга бир эме кылып аткан жерибиз жок. Почти 4 эсе, 5 эсе көп алып атабыз. Анан дагы эң керектүү жерлерди алып атабыз. Эң ызычуу болуп, ушуга чейин чек ара кагылыштары болгон, көпчүлгөн адамдар жабыр тарткан, жарадары болгон, өлгөн, жана бүгүнкү күнгө чейин ызычуу болуп, талаш тартыш болуп аткан жерлерди алып атабыз. 1956 өткүзүп берип кеткен Гавасай мына. Бүгүнкү күндө ошо Гавасайдагы жа башкалар дагы биздин картабызда жок жерлерди алып атабыз. Туугандар, кээ айтып атат. Мындай эме провокаторлар, баягы дар көп да, алар айтып атышат. Өзүбүздүн жерден өзүбүз кайра алып атат деп. Андай эмес туугандар. Андай эмес. Мына биздин картабыздагы жок жерлерди биз алып атабыз. Биз бүгүн Кудай буйруп, ушул ратификацияны өтүп кол коюлгандан кийин биздин Кыргызстаныбыздын картасы 15.000 почти 500 гектар жерге көбөйөт. Кыргызстаныбыздын картасы чоңойот. Да биз суу астындагы жерди берип атабыз. Суу астындагы жерди берсең дагы, бербесең дагы бүгүнкү күндө пайдалана албайсың. Бая урматтуу президентибиз туура айтып өттү. Эгерде кайсыл бир убактарда ошо суу астындагы жер бизге керек деп туруп, азыр Өзбекстанга барып, чек ара бүткөндөн кийин келгилем, суу астындагы жерди бизге калтырып жазгыла. Мына ошонун ордуна мына 4,5 миң гектар жерди силер алгыла десең, жан деп туруп алат. Азыр мына Сузактан 4,5 миң гектар жерди беребиз. Так, ошол суу астындагы жерди бизге калтырып жазгыла деген, Икрамовду башына көтөрүп алып туруп рахматын айтат. Понимаете ли? Ошондуктан биз урматтуу туугандар, азыр өзүбүз пайдалана албаган, бизге азырынча бизге пайдасы тийбеген жерди берип туруп, өзүбүз чек араларыбызды бүтүрүп алганга толук мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ушуну биз колдонуп калышыбыз керек. Анан жер астында, суу астындагы жер биздики деп эле сууну карап отура бергенден эч кандай пайда чыкпайт азыр. Чек аралар, урматтуу депутаттар, урматтуу туугандар, чек аралар ар дайым өзгөрүп келген. Мындан кийин дагы өзгөрөт. Конечно, чек ара өзгөрүү маалында биздин парламент конституцияда жазылгандай, президент ушулардын катышуусунда ушул нерселердин баардыгы аткарылат. Рахмат. Канча Кыдыршаевич, анан негизи өзбек тарап буга чейин эч кандай бир келишимдерди аткарбай келгенде, өзүңүз билесиз. Эртең мына суунун астындагы жерди берсек, жер кимдики болсо, ошо мамлекеттик болот да. Эртең кандай кепилдик болот? Эртең ошо жерди толук мындай жаап курчап алат дегенге. Бул кепилдик мына сиз кабыл алып аткан мыйзамдын 5-статьясында турат. Ушул мага кепилдик. Сизге дагы кепилдик, мамлекетибизге дагы ушул кепилдик. Мына мыйзам кепилдик. Биз мыйзамга жаздык. Сиз эгерде окусаңыз керек, мен дагы бир жолу окуп берип коеюн. 5-берене. Мыйзамдын бүгүнкү сиз кабыл алып аткан 5-беренени окудуңузбу? Бул жерде толук жазылып турат мына. Өзбекстан Республикасы Кемпирова суу сактагычынын ойдуңунун айланасында инженердик техникалык курулмаларды орнотпоого жана Кыргыз Республикасынын жарандарын суу сактагычтын суусун эркин жана тоскоолдуксуз жетүүсүн жана аны пайдаланууга, мал сугарууга, жер сугарууга, балык оолоого жана тараптардын макулдашуусу боюнча башка иш камсыз кылууга милдеттенет деп мыйзамга жазылып атат. Вот мыйзам кепилдик берет. Мыйзамдан башка эч ким кепилдик бере албайт. Да, акыркы суроом Орто Токой боюнча айтып кеттиңиз. Ошол жерди кайсы жерди алдык, кайсы жерди бердик? Орто Токой боюнча биз Орто Токой жанагы дагы айтайын, өткөндө сиз деле айтып атпайсызбы? Биз эмени жанагы өзгөндү берип койсок, суусунун астындагы берип койсок, биз анклавда калып кетишибиз мүмкүн депчи. Чек араны тосуп койсо. Ошону эми ушуну сиз ойлонуп айтпайсызбы? Кантип биз анклавда калып кетебиз? Сиздин айтканыңызды бир нече адамдар алып айтып атышат. Мына жогорку кеңеш депутаты айтып атат, эгерде биз өзгөндүн суу басып жаткан жерини берсек, анклавда калып кетет экенбиз деп. Ойлонуп айтпайсызбы? Кантип биз анклавда калабыз? Азыр эмне сиз суунун үстүнөн кеме менен өтүп атасызбы? Так, азыр деле айланып өтүп атабыз өзгөн менен. 70 жылдан бери айланып өтүп атканбыз. Мындан ары дагы айланып өтөбүз. Бирок азыр чек араларды сактап атабыз. Кантип биз алкындыкка калабыз? Ошонун сыңарында эле мына эме боюнча деле, мына Орто Токой боюнча деле. Орто Токой боюнча дагы бир-эки биздин мамлекеттик ишмерлер бар, коомдук ишмерлер бар. Кече күнү
Мен ачык эле айтайын, Мамыркулова деген бир эжекебиз бар. Жанагы журналистка. Канышай Мамыркулова аты эсиме түштү. Ошол кечке жазды. Мен айттым, айтып койгулачы, бул жок эле нерсени дестабилизация кылып жаза береби? Орто Токой кетти дейт, Гавасай кетти дейт, Чечме кетти дейт. Бардыгы кетти, бардыгын өткүзүп берип атышат деп. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, мына документ турат, алдыңарда мыйзам турат. Алар боюнча эч кандай сөз жокпу? Ушундай коомубузду көтөрүп, дестабилизация кылгандарды жөндөн жөн өзүнүн максатына жетиш үчүн калп нерселер чыгаргандарды мыйзам чегинде жазаласак дагы капа болушат. Ошонун негизинде айтып коеюн. Орто Токой эч кандай эч кимге өткөн жок. Орто Токойдун платинасы дагы, суу сактагычынын өзү дагы, жери дагы толук бойдон Кыргызстанда болгон, Кыргызстанда калды. Орто Токой үчүн берилген суу астында жаткан жерлерге компенсация кылып берген жерлер айылдар дагы бизге өттү, биздин Кыргызстанга жазылды. Аны үчүн Кыргызстан эч кандай кошумча милдеттеме алган жок, туугандар. Ошондо Орто Токой боюнча сөздү раз навсегда снимать этип салыш керек. Рахмат. Камчыбек Кыдыршаевич, негизги кооптонуу боюнча биз айтып атабыз да, эгерде тозуп койгон болсо жолду жабылып калбасын деген ар кандай кооптонуу боюнча сизге суроо бердик. Андан эч бир эме кылбаш керек. Бул тарыхый чечим болуп атат бүгүнкү күнү. Рахмат. Сазек Тканович, мына сиз жол жабылып калбасын деп атпайсызбы? Жол кантип жабылып калат? Өзүңүз ойлобойсузбу эми? Эгерде берсек жол жабылып калбасын. Жол азыр деле жабылган жок. Берген күндө деле жабылбайт. Тем более биз 908ден 900гө түшүрүп берип атпайбызбы? Мына ана казылды билесиз. Биз сиз менен ошол жерден күндө каттайбыз. Ташакур аркылуу, туурабы? Ошол жерде мына ана кызылдыктар жылда ошол жерде эме күрү чегишет. 908ге чыккан күрү чегишет. Суу басып кетет. 908ге чыгарабыз дешип. Ана кызылдын көпүрөсүнө чейин басып кетет суу. Ошондой моменттер болгон, көпүрөнү дагы басып кеткен. Мына Улукбек Зулпукаровдун айылына чейин суу басып кеткен күндөр болгон. Азыр эми андай болбойт. Себеби биз суу сактагычты чогуу башкарабыз. Суунун уурибинин 900дөн көтөрбөй турабыз. Эми биздин ана кызылдыктар эккен күрүчтөрүнө эртең суу басып кетет кайрадан деп кооптонушпайт. А жол деген ошол күрүч чеккендин ар жагында да кантип жолду тосуп алышат. Андан сырткары сиз билесиз, Сузактык болосуз. Мына Сузактан баягы Ташакурду билесиз да. Бул кыргыздардын тарыхый мындай мурасы. Мурдагы белгиленген чек ара тилкелеринин негизинде Ташакур дагы Өзбекстанга азыр өтүп кеткен. Азыр Өзбекстандын бүгүнкү күндө Ташакур өзү Өзбекстан картасында турат. Биз буюрса, мына келишимди кабыл алгандан кийин ошол жерден Сузак районунан 500 гектар ичине киришет. Эме өзгөндөн 500 гектар ичине кирет. Ташакур кайрадан кыргыздардын мурасы болуп калат. Эйтили. Бул бир эле жерди алып аткан жокпуз биз. Кыргыз мурасын кайтарып алып атабыз. Ошон үчүн сиз, я думаю, ошол боюнча жакшыраак ойлоп коесузго деген ойдомун. Рахмат. Рахмат, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич да кошумча бар экен. Рахмат. Тактоо иретинде кошумча киргизип коеюн. Камчыбек Кыдыршаевич айтпадыбы? 4485 гектар жерди суу астында жаткан жерди бердик. Анан 19000 гектарды биз алып атабыз. 19700. 19700. Ушунун 4485 гектарды биз баарын бүгүн берип ийип аткандай түшүнүп калбаңыз, урматтуу депутат Икрамов. Мунун 4127 гектарын, жана мен жогоруда айттым, 1965-жылы алмашылып берилген. Ортодо азыр 908ден 900гө түшүргөндө 4485 гектар жерди суу басат. Мурда 5731 гектар жерди басып турган. Айырма 385 гектар. Биз муну дагы жөн калтырбай, жер бергиле ордуна буну суу дагы 100 жыл, 200 жыл, 60-70 жыл басып жата берет деп ордуна жер алып атабыз. Мына Камчыбек Кыдыршаевичтин эмгеги 385 эле гектар эмес, 1000 гектар деп туруп, 500 гектарын Сузактан, 500 гектарын өзгөндөн алып атабыз. Кудай буйрса бүгүн ратификациядан өтсө, биз кол коюшсак, карта өзгөрөт. Өзгөнгө 500 гектар, Сузакка 500 гектар жер дополнительно кошулат. Ушуну айтып коеюн дедим. Рахмат.